13 бөлім. Теңир Муса менен Арунга мындай деп айтты. Эгерде кимдин денесине шишик же темир өткү же чакалай тагы пайда болуп, ал пес оорусунун жарасына окшошо баштаса, анда аны ыйык кызмат кылуучу Арунга же анын ыйык кызмат кылуучу уулдарынын бирине алып келсин. Ыйык кызмат кылуучу денесиндеги жараны карап көрөт. Эгерде жаранын түгү агарып кетсе, жара денеге тереңдеп баратса, анда ал пес оорусунун жарасы. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрүп, таза эмес деп жарыялайт. Ал эми анын денесине ак так түшүп, бирок тагы денеге тереңдеп кетпеген болсо, тактын түгү агарып кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу тагы бар адамды жети күн обочо камайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде жара эч өзгөрүлбөсө, денеге тарап кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны дагы 7 күн обочо камайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу аны дагы карап көрөт. Эгерде жара азайып, денеге тарап кетпеген болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Бул темир өткү, ал өз кийимин жууп алсын, ошондо таза болуп калат. Эгерде ал ыйык кызмат кылуучуга көрүнгөндөн кийин темир өткү денеге жайылып тарай баштаса, анда ал экинчи жолу ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу темир өткү денеге жайылып баратканын көрүп, аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусу. Кимде пес оорусунун жарасы болсо, ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде денедеги шишик ак болсо, түгү агарып кетсе, шишик кызылет болуп турса, анда бул анын денесиндеги эски пес оорусу экенин билдирет. Ошондо ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт, бирок каматпайт, анткени ал таза эмес. Эгерде пес оору бүт денеге жайылып, оорулууну башынан бутуна чейин каптап кетсе, ыйык кызмат кылуучу караган жердин баары агарып турса, ыйык кызмат кылуучу пес оорусу анын бүт денесин каптап калганын көрсө, анда ал оорулууну таза деп жарыялайт. Анткени баары агарып кеткен, ал таза. Ал эми анын денеси кызылет болуп турса, анда ал таза эмес. Ыйык кызмат кылуучу кызылетти көрүп, аны таза эмес деп жарыялайт. Кызылет таза эмес болуп эсептелет. Бул пес оорусу. Эгерде кызылет өзгөрүп агарып кетсе, анда ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде жара агарып кетсе, ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Ал таза. Кимдин денесине жара чыгып, анан айыгып калса, анан жаранын ордуна ак шишик же ак же кызыл так пайда болсо, анда ал ыйык кызмат кылуучуга келсин. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде так денеге тереңдеп кетсе, тактын түгү агарып кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Ал жарадан ырбап кеткен пес оорусунун жарасы. Эгерде ыйык кызмат кылуучу тактын түгү ак эмес экенин жана жара тереңдеп кетпегенин көрсө, жара анча билинбесе, анда ал аны 7 күн элден обочо камайт. Эгерде жара бүт денеге жайылып кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул жара. Эгерде жара жайылбай өз ордунда турса, анда бул ириңдеп кеткен жара. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Эгерде бирөө денесин күйгүзүп алса, күйүктөн айыккан жеринде кызыл же ак так пайда болсо, ыйык кызмат кылуучу тактын түгү агарып калганын, тактын тереңдеп кеткенин көрсө, анда бул пес оорусу. Ал күйүктөн ырбап кеткен. Ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусунун жарасы. Эгерде ыйык кызмат кылуучу тактын түгү ак эмес экенин, так денеге тереңдеп кетпегенин көрсө, анча билинбесе, анда ыйык кызмат кылуучу аны 7 күн элден обочо камайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде ал денеге аябай жайылып кеткен болсо, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыялайт. Бул пес оорусунун жарасы. Эгерде так денеге жайылбай өз ордунда турса, жана анча билинбесе, анда бул күйүктөн болгон шишик. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт, анткени бул күйүктөн болгон жара. Эгерде эркектин же аялдын башына же эгине жара чыкса, ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрөт. Эгерде жара денеге тереңдеп кетсе, жаранын түгү саргарып ичкерип кетсе, анда ыйык кызмат кылуучу аларды таза эмес деп жарыялайт. Бул таз, бул башка же ээге чыккан пес оорусу. Ыйык кызмат кылуучу таздын жарасын карап көрөт. Эгерде жара денеге тереңдеп кетпесе, анын кара түгү калбай калса, анда ыйык кызмат кылуучу таз болгон адамды 7 күн элден обочо камайт. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрөт. Эгерде таз жайылып кетпесе, түгү саргарып кетпесе, таз денеге тереңдеп кетпесе, анда оорулуунун түгүн кырыш керек, бирок таз болгон жеринин түгүнө тийбеш керек. Ыйык кызмат кылуучу таз болгон адамды кайрадан 7 күн элден обочо камашы керек. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу таз болгон жерди карайт. Тазы жайылып кетпесе жана денесине тереңдеп кетпесе, анда ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Ал кийимдерин жуусун, ошондо таза болот. Эгерде тазалангандан кийин тазы денесине тарай баштаса, ыйык кызмат кылуучу таздын денеге тарап бара жатканын көрсө, анда
ыйык кызмат кылуучу саргарган түктү издебесин, ал таза эмес. Эгерде таз өзгөрүлбөй кала берсе, анын үстүнөн кара түктөр көрүнсө, анда таза айыккан, ал таза. Ыйык кызмат кылуучу аны таза деп жарыялайт. Эгерде эркектин же аялдын денесинде ак тактар пайда болсо, ыйык кызмат кылуучу алардын денесиндеги тактардын ак экенин көрсө, анда бул теридеги эле темир өткү, ал таза. Эгерде кимдир бирөөнүн башынан чачтары түшүп калса, анда ал такыр баш, ал таза. Эгерде башынын маңдайынан чачтары түшсө, анда ал кашка баш, ал таза. Эгерде такыр башка же кашка башка агарган же кызарган тактар пайда болсо, анда анын башында пес оорусу бар. Ыйык кызмат кылуучу аны карап көрөт. Эгерде анын такыр башындагы же кашка башындагы тактар агарып же кызарып турганын көрсө, ал теринин пес оорусуна окшош болсо, анда ал пес оорлуу, ал таза эмес. Ыйык кызмат кылуучу аны таза эмес деп жарыяласын, анткени анын башында жара бар. Мындай жарасы бар пес оорлуу кийимдерин айырып, башына эч нерсе кийбей, оозун жаап, таза эмесмин деп кыйкырсын. Жара чыгып ооруп жаткан күндөрүндө ал таза эмес болуп эсептелсин. Ал таза эмес, ал стандын сыртында өзүнчө жашасын. Эгерде пес оорусунун тактары кийимде жүндөн же зыгыр бууласынан токулган кийимде, же болбосо зыгыр бууласынан же жүндөн токулган кездеменин ички бетинде же сырткы бетинде, же булгарыда же булгарыдан жасалган кандайдыр бир буюмда пайда болсо, кийимдеги же булгарыдагы, кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгары буюмдагы тактар жашыл же кызгылтым болсо, анда бул пес оорусунун жарасы, ал ыйык кызмат кылуучуга көрсөтүлсүн. Ыйык кызмат кылуучу жараны карап көрүп, жара жуккан нерсени 7 күнгө өзүнчө бөлүп коет. 7-нчи күнү ыйык кызмат кылуучу жара жуккан нерсени карап көрөт. Эгерде кийимдеги же кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгарыдагы же булгарыдан жасалган буюмдагы жара жайылып кетсе, анда бул жугуштуу пес оорусу, ал таза эмес жара. Ал жара жуккан кийимди жүндөн же зыгыр бууласынан токулган кездеменин ички бетин же сырткы бетин, же булгарыдан жасалган буюмду өрттөп жибериш керек. Анткени бул жугуштуу пес оорусу, аны отко өрттөп жибериш керек. Эгерде ыйык кызмат кылуучу кийимдеги, кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгарыдан жасалган буюмдагы жаранын жайылбаганын көрсө, анда ыйык кызмат кылуучу жара жуккан нерсени жууганга буйрук берет да, экинчи жолу 7 күнгө өзүнчө бөлүп коет. Эгерде жара жуккан буюмду жуугандан кийин ыйык кызмат кылуучу жаранын өзгөрүлбөгөнүн жана жайылбаганын көрсө, анда ал нерсе таза эмес. Аны өрттөп жибер. Ал буюмдун ички бетин же сырткы бетин оюп кеткен жара. Эгерде жуулгандан кийин ыйык кызмат кылуучу жаранын азайып калганын көрсө, анда ал кийимдин же булгарынын же кездеменин ички бетинин же сырткы бетинин ошол жерин жулуп салсын. Эгерде кийимдеги же кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги же булгарыдан жасалган буюмдагы жара кайрадан пайда болсо, анда бул ырбап бара жаткан пес оорусу, жара жуккан нерсени өрттөп жибер. Эгерде кийимдеги же кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги же булгарыдан жасалган буюмдагы жара жуугандан кийин жоголуп кетсе, анда аларды экинчи жолу жууш керек. Ошондо алар таза болот. Жүндөн же зыгыр бууласынан токулган кийимдеги, же кездеменин ички бетиндеги же сырткы бетиндеги, же булгарыдан жасалган буюмдагы пес оорусунун жарасы жөнүндөгү, аларды кандайча таза же таза эмес деп жарыялоо жөнүндөгү мыйзам ушул. 16 забур. Теңир, чындыкты ук да зар муңума кулак сал. Калпайтпагандын оозунан жалынууну кабыл ал. Мени сен адилет соттойсуң. Сенин көздөрүң чындыкты көрсүн. Сен менин жүрөгүмдү сынадың. Мага түн ичинде келдиң. Мени сынадың. Бирок эч нерсе тапкан жоксуң. Оозум ойлорумдан четтеген жок. Адам баласынын иштеринде сенин сөзүң боюнча мен өзүмдү эзүүчүнүн жолунан сактап жүрдүм. Менин кадамдарымды өз жолуңа бекемде, буттарым оңго да солго да бурулбасын. Мен сага кайрылып жатам. Анткени сен мени угасың, Кудайым. Мага кулак сал, сөзүңдү ук. Өзүңдүн кереметтүү ырайымыңды көрсөт. Сенден үмүт кылгандарды, сенин оң колуңа каршы чыккандардан сакта, куткаруучум. Мени көзүңдүн карегиндей сактай көр. Канатыңдын астына калкалай көр. Мага кол салган ыймансыздардан, мени курчаган кас душмандарыман калкала. Аларды май басты, тилдери менен менсинип сүйлөшөт. Азыр алар бизди ар бир кадамыбыз сайын курчап турушат. Мени жерге кулатыш үчүн алар тигиле карап турушат. Алар жемиздеген арстанга, жашыруун буктурмада отурган жырткычка окшош. Теңир, ордуңан тур. Аларды эскерт, кыйрат. Жанымды өз кылычың менен ыймансыздардан куткар. Теңир, мени бул адамдардан, бул дүйнөдө гана энчиси бар, өз казынаңдан курсагын тойгузган бул дүйнөнүн адамдарынан өз колуң менен куткара көр. Алардын уулдары ток артканын өз балдарына калтырышат. Ал эми мен болсо чындык менен сенин жүзүңө карайм. Ойгоноорум менен сенин бейнеңе көзүм тоет.
27 бөлүм. Эртеңки күн менен мактанба, анткени эртеңки күнү эмне болорун билбейсиң. Сени өз оозуң эмес, башка бирөөнүн оозу мактасын. Сени өз тилиң эмес, бөлөк бирөөнүн тили мактасын. Таш оор, кум да салмактуу, бирок акылсыздын ачуусу экөөнүн тең оор. Каар катаал, жаал тыйылгыс, бирок кызганчаактыкка ким туруштук бере алат? Жашыруун сүйүүгө караганда ачык айтылган ашкере жакшы. Сүйгөн адамдын жемеси чын жүрөктөн чыгат, жек көргөн адамдын өбүүсү жалган. Курсагы ток адам балды да тебелейт, ачка кишиге ачуунун баары таттуу. Өз жерин таштап кеткен адам уясын таштап кеткен канаттуудай. Жыпар-жыттуу майлоочу май жана түтөтүлүүчү зат жүрөктү кубантат. Адамга досунун чын жүрөктөн берген кеңеши да ошондой жагымдуу. Өз досуңду да, атаңдын досун да таштаба. Башыңа мүшкүл түшкөн күнү бир тууганыңдын үйүнө барба. Алыстагы бир тууганыңдан жаныңдагы кошунаң артык. Уулум, акылдуу бол. Менин жүрөгүмдү кубант. Ошондо мага жаман сүйлөгөн адамга жооп бере алам. Акылдуу адам кырсыкты көрүп жашынат, ал эми тажрыйбасыздар түз барып кырсыкка учурашат. Бирөөгө кепил болгон адамдын көйнөгүн алып кал, чоочун бирөө үчүн кепил болгон адамдан күрөө ал. Досун таң заардан катуу мактай баштаган адамды жамандап жаткан адам катары эсептешет. Ажаан аял жамгыр жааган күнү тынымсыз тамчылаган тамчыдай. Аны жашыргысы келген адам шамалды жашыргысы келген адамдай жана өз жөндө билдирип турган майды оң колуна жашыргысы келген адамдай. Темирди темир курчутат, адамды адам курчутат. Анжырды кайтарган адам анын мөмөсүн жейт, мырзасын сактаган адам урматка ээ болот. Адамдын жүзүнүн кандай экенин суу көрсөтөт, адамдын өзү кандай экенин жүрөгү көрсөтөт. Өлгөндөр жаткан жай менен Абадон тойбогон жай. Адамдын көзү да ошолор сыяктуу эле тойбойт. Күмүш үчүн эритүүчү меш, алтын үчүн көөрүктүн очогу кандай болсо, адам үчүн аны мактаган ооз ошондой. Акылсызды сокуга салып, сок билек менен жаншсаң да, андан акылсыздык ажырабайт. Бода малыңды жакшы кара, майда малыңды бак. Анткени байлык түбөлүк эмес, ал тургай бийлик да муундан муунга өтпөйт. Чөп чабылат, кайра чөп чыгат, анан тоонун чөбү чабылат. Койлоруң кийим, эчкилериң жер сатып алууга кетет. Эчкинин сүтү өзүңдүн да, үйүңдөгүлөрдүн да, үйүңдөгү күңдөрүңдүн да тамак ашына жетет. 2 бөлүм. Бир туугандар, Теңирибиз Иса Машаяктын келиши жөнүндө жана биздин аны менен биригүүбүз жөнүндө айта турган болсок, мындай өтүнүчүбүз бар. Машаяк келип калды деген рухка же сөзгө, же биздин атыбыздан жазылгансыган катка таянып, дүрбөлөңгө түшпөгүлө. Үрөйүңөрдү учурбагыла. Силерди эч ким эч бир жол менен адаштырбасын. Анткени адегенде Кудайдан четтей турган учур келет. Өлүм уулу, күнөөнүн адамы ачыкка чыгат. Ал Кудай деп аталгандын же ыйык деп аталгандын бардыгына каршы чыгып, өзүн жогору көтөрөт. Кудайдын ибадатканасында отуруп, өзүн Кудай кылып көрсөтөт. Араңарда жүргөнүмдө ушул жөндө айтканым эсиңерде жокпу? Белгиленген убакытта ачыкка чыгыш үчүн аны азыр эмне токтотуп жатканын силер билесиңер. Анткени мыйзамсыздыктын жашыруун сыры азыр аракетте, бирок токтотуп туруучу алынмайынча ал ачыкка чыкпайт. Ошондон кийин гана мыйзамсыз адам ачыкка чыгат. Аны Теңир Иса оозунун деми менен өлтүрөт, өзүнүн келгендеги көрүнүшү аркылуу жок кылат. Мыйзамсыз адамдын келиши шайтандын аракети боюнча болот. Анын келиши ар кандай күчтөр, белгилер жана жалган ажайыптар менен куткара турган чындыкты сүйбөгөндүктөр үчүн өлүмгө дуушар боло тургандарды адаштыруучу азгырыктар менен коштолот. Ошондуктан жалган нерселерге ишениши үчүн Кудай аларга адаштыруучу күч жиберет. Ошентип жалганды жакшы көрүп, чындыкка ишенбегендердин баары соттолот. Теңир сүйгөн бир туугандарым, биз силер үчүн Кудайга дайыма ыраазычылык билдирүүгө милдеттүүбүз. Анткени рух аркылуу ыйыкталып, чындыкка болгон ишенимиңер аркылуу куткарылышыңар үчүн Кудай силерди башында эле тандап алган. Ал силерди биз тараткан жакшы кабар аркылуу куткарылып, Теңирибиз Иса Машаяктын даңкына жетишиңер үчүн чакырып алды. Ошентип бир туугандарым, бекем тургула. Сөзүбүз аркылуу, катыбыз аркылуу үйрөткөндөрүбүздү сактагыла. Теңирибиз Иса Машаяк өзү жана бизди сүйгөн. Өз ырайымы менен бизди түбөлүк соороткон, бизге жакшы үмүт берген Кудай атабыз силерди сооротсун жана силерге ар кандай жакшы иштерди кылууга, жакшы сөз сүйлөөгө күч берсин.